студиябыздын бүгүнкү мейманы тарых илимдеринин доктору профессор Ташмамбет Кененсариев. Саламатсызбы, студиябызга кош келдиңиз. Азыр болсо биз сизге алгачкы сурообузду берип баштасак, конституция жөнүндө азыр көп талкуу болуп атат. Деги эле сиз тарыхчы катары айтып кетсеңиз, конституция деген өзү эмне? Жаштарга түшүндүк берип кетсеңиз. Эми конституция деген бул адамзат тарыхындагы эң негизги мыйзамдардын бири. Бул өзү латын тилинен түзүлүш, курулуш деген маанинде баяндалат да. Анан ошол цивилизациялуу аалам курулгандан кийин ошо конституциялар кабыл алынып, анан мында ошол мыйзам чыгаруу, мамлекеттик башкаруу, аткаруу бийлиги, ошол президенттик өлкөнүн башындагы адам, элдердин атуулдук жарандык укуктары жана башка бүт ошо коомдогу ошол мезгилдеги жашап аткан бардык ошо коомдук турмуштагы көйгөйлөр ошол жерде чагылдырылып турат да. Анан бул өзү конституция мындай караганда жаңы доордо гана пайда болду. Андан мурун конституциялар болгон, алардын бардыгы ооз-эки же жазма түрүндө гана болгон. Мындай эме болгон да, мындай атайын бир берилген документ катары болгон эмес. Бирок байыркы мезгилдерде эле тетеги биздин эрага чейинки мезгилдерде эле конституция сыяктуу ошол нормалар кабыл алынган. Мисалы үчүн байыркы Вавилондо Хамурапинин закондору деген болгон. Мисалы үчүн Солондун закондору деген Грецияда болгон. Манунун закондору деген Индияда болгон. Кыскасы ошол закондор кийин барып конституцияга айланды. А бирок Европада эң биринчи конституция кабыл алынган, Европада кабыл алынган. Бирок эң эски конституция деп азыр биз Американы айтабыз. Американын конституциясына 300 жылдай болуп калды. Анан дагы орта тиги Европадагы Францияда, Германияда, башка өлкөлөрдө конституция кабыл алынган. Алар ошол азыр 3 түрлүү форма жөнүндө кийин айталы. Ошолор кабыл алынып азыр иштеп келет. Бирок кызык жери конституцияны кабыл албаган өлкөлөр дагы бар. Алар мурунку байыркы закондо, байыркы убактардагы мыйзамдардын баарын чогултуп, ошонун эң жакшыларын кабыл алып келатат. Мисалы үчүн айталы, немеде конституция жок. Англияда классикалык түрдө конституция жок, аларда закондордун гана жыйынтысы бар. Новая Зеландияда ошондой, Жаңы Зеландияда. Анан араб өлкөлөрүндө да, кээ бир мамлекеттерде ошондой. Мисалы үчүн араб өлкөлөрүндө көбүндө Куран жөнүндө конституция катары кабыл алынган, шарият боюнча жашайт. Мындай мезгил биздин Орта Азияда да болгон, Кокон кандыгы мезгили, Бухара эмираты, андан мурунку Каракандар доору ушундай болуп өнүгүп келатат. Бирок ошол учурда көчмөн элдердин дагы ушул баш мыйзам жөнүндө айтып коюш керек. Көчмөн элдерде адат деген бул мыйзамдардын жыйындысы, бул тетиги хуннулардын мезгилинде эле пайда болгон. Анан кийинчерээк муну кагазга түшүрүшкөн. Мисалы үчүн Чыңгызхандын доорунда Чыңгызхан ясалары деген болгон. Темирландын доорунда Тимурдун уложениялери деген болгон. Анан кийинки убактардагы кээ бир мамлекеттерде, көчмөн мамлекеттерде ошондой закондорду кабыл алышты. Бирок конституция катары бул азыркы гана 20-21 кылымдын бул иши да, конституция катары кабыл алыш. Ошо адамзат тарыхында конституциянын кандай түрлөрү болгон? Эми конституцияда мындай чекесин айтып кеттим. Эң биринчи ооз-эки түрү, анан жазма түрү. Ооз-эки түрүндө жанагы көчмөн элдердин баш мыйзамдары, жанагы байыркы элдердин мындай ооз-эки айткан жол жоболору, эрежелери кирет да. Анан кийинчерээк ошол ооз-эки кийин жазма түрүнө айланып кетет дагы. Мына мисалы үчүн байыркы мезгилдерде жанагы айткандай Хамурапин закондору, Солондун закондору, Маннун закондору деген пайда болуп, ал жазма түрүндө, алар кагаз түрүндө эмес, таштын бетине жазылган. Мисалы үчүн Вавилондогу Хамурапин закондору 282 макала эметиги беринеден туруп, ал бир базальт ташка жазылып, шаардын ортосуна орнотулуп коюлган да. Грецияныкы да ошондой болгон. Анан кийин кагаз пайда болгондон кийин анан ошондой ошолордун бардык кайра жазма түрүнө өттү. А бирок чыныгы толук кандуу конституция деп жанагы айтып аткан Америкадагы башталган Американын конституциясын айтабыз. Бул конституция азыркы учурдагы эң классикалык конституция деп аталат. Ал жазма түрү да. Мына ушул негизинен эки түрү бар конституциянын.
Азыр болсо мына биздин Кыргызстанда дагы, Кыргызстандын тарыхында 93-жылдан бери 10 чакты конституция кабыл алынды. Азыр дагы конституцияны өзгөртөбүз деп атабыз. Ушундай бат-бат өзгөртүүнүн зарылдыгы бар беле? Анан азыр дагы ошо конституцияны өзгөртүүнү зарыл деп маселе коюлуп аткан себеби эмнеде? Эми Кыргызстанда советтик мезгилде конституциялар болгон. Бул СССРдин конституцияларын биз кайталап Кыргыз Республикасында кайталап жүргөнбүз. Анан 93-жылы эгемендүү доорунда Кыргызстан үчүн биринчи эгемендүү конституция пайда болду. Бул 1 жылга жакын талкууланып, бир 10 миңден ашык сунуштар киргизилген. Анан чоң конституциялык кеңешме курушуп буну кабыл алышкан. Ал алгачкы парламенттик сыяктуу парламенттик башкарууга жакын болгондо. Анан кийин андан бери ушул 30 жылдын ичинде менин санашым боюнча 9 жолу 8 жолу конституция өзгөртүлгөн. Акаевдин кезинде бир 4-5 жолу өзгөртүлдү. Улам өзгөртүлүп, баягы президенттик бийликти улам мындай жогорулатып, анан жанагы үй бүлөлүк бийликке чейин алып келди. Бакиевдин кезинде 3 жолу өзгөртүлдү. Анан кийин Отунбаеванын кезинде 1 жолу кабыл алынды, бай референдум менен. Анан Атамбаевдин кезинде 2 жолу өзгөртүлдү. Мына ошондо азыркы дагы конституцияны өзгөртүш керек деген сунуштардын кирип аткандыгы бул 9-чу болуп калат да, ошондой болгондо. Мунун эми зарылдыгы мындай да, бизде Кыргызстандын тарыхында ушундай экен, эгемендүү орунда. Биз коомдук формацияны или коомдук түзүлүштү бардыгын өзгөртүп чыгыш үчүн бул чоң революция кеңири маанидеги айтышыбыз керек. Мына 90-жылдан 30 жылга чейин азыр дейле биздин мурунку тоталитардык советтик коомдон азыр эгемен жакшы коомго өтүп бүт элекпиз. Бул трансформация кетип атат да, өткөл мезгил. 30 жыл болгон менен. Мына ошол өткөл мезгилде ошол ар дайым ушу конституцияга кайрылышат. Кайсы бир жаңы бир бийлик келгенде улам конституцияны өзгөртүшү келет. Анткени өзүнүн кызыкчылыгына карата аракеттенет да. Эми азыркы мына бул октябрдагы окуялар бул мурунку коррупциялык, мурунку баягы жеке үй бүлөлүк бийликти жок кылабыз. Бир концда концов бир Кыргызстанда эркин бир турмуш болсун, бир жакшы заманда жашайлы деген аракет кетип атпайбы? Мына азыр анча-мынча кадамдар көрүнө баштады. Мына ушундай мезгилде мурунку опыттарды, тажрыйбаларды карап туруп, эгер биз парламенттик болгондо мындай абалга келип калган болдук. Мисалы үчүн акыркы 10 жыл парламенттик каяка алып барды. Партиялык система менен шайлоо азыр совсем мындай жаман жагына алып кетти да. Эгер президенттик болгондо кандай болот эле? Президент башкаруу мезгил, президенттик парламенттик деген аралаш башкаруу болгондо мурда. Ошондо кандай болуп атты? Бул акырындык менен эле кайра үй бүлөлүк эмеге алып келип калат экен деп, аны азыр эл чечсин дегенде маанында эл конституцияны кабыл алыш үчүн эл биринчи мамлекеттин башкаруу формасын тандап алыш керек. Ал президенттик болобу, парламенттик болобу, толук кандуу же аралаш болобу. Жана президенттик парламенттик или парламенттик президенттик деген бул деп койгон аралаш. Муну Францияда кабыл алышкан биринчи. Анан ошону тандап алгандан кийин анан ошого карата конституция даярдалып, анан кабыл алынып, ошонун негизинде жашайбыз деген мындай зарылдык келип атат да. Бул зарылдыкты мен туура эле деп ойлойм, анткени ушул убакка чейинки ошол Акаевдин бийлиги заманында, Бакиевдин бийлиги заманында, мына кийинки Атамбаевдин доорунда ар дайым ошол баягы жең ичине тартып, өзүнүн кызыкчылыгын биринчи орунга коюп, анан баягы кландык башкарууга өтүп алышканда, ошонун баарын жок кылып, бир башкача бир жакшы нерсени алып келиш керек деген максат коюлуп атат. Ошон үчүн зарылдык болду деп ойлойм да. Азыр ошо талаш жүрүп атат. Шайлоону референдум менен бирге өткөрүп коелук, себеби 1 жылда бир нече шайлоо өткөрүүгө биздин биринчиден бюджетибиз дагы чак келбейт, экинчиден эл деле чарчады ушундай саясий процесстерден деп айрымдар айтып атат. Дароо эле конституцияга эле ошо башкаруу формасын жазып коелу, анан кийин ошону кабыл алалык, референдум өткөрүп отурбай эле деп. Сиздин көз карашыңыз боюнча кандай? Эми классикалык вариантта референдум менен кабыл алынат көбүнчө жанагы башкаруу формасы. Эгер биринчи жолу болуп атса го, конституция жазылганда, ошол биринчи эле баштаганда 93 жылдык конституцияда башкаруу формасы аныкталган.
Ошону азыркыга чейин жакшы конституция деп жүрбөйбү. Бирок кийин бузулуп кетти да. Бирок азыркы учурда конституциялык башкарууну кабыл алуу үчүн сөзсүз референдум кылыш керек болуп атат да. Анткени ал бул шайлоо менен болбойт экен. Менин оюм классикалык вариантта референдум өткөзүп, анан конституцияны кеминде бир 3 ай, 4 ай талкуулап, андан кийин көптөгөн сунуштардын негизинде конституциялык кеңешме деген түзүп, буйрук менен. Ошо кеңешмеден акыркы точкасын коюп, анан элге салып, ошентип өткүзүш керек болчу да өзү по идее. Бирок азыр бизде Кыргызстанда ушундай абал болуп турат. Президент жок. Аны премьер-министр аткаруучу болуп жүрөт. Премьер-министр бар. Бирок адагы толук кандуу азыр бүт мына биздин КМШнын алкагында дүйнөдө тааныр элек. Бир гана Өзбекстандын өкмөтү гана таанып ушундай куттуктоодун жиберди. Кайсы бир деңгээлде Путин дагы ошого туура эле деп атат. Анан башка жактардан сүйлөшүп атышат, бирок официалдуу түрдө тааный элек да. Ушун анан парламенттик болсо өзүнүн мөөнөтүн бүттү. Ал өзү азыр жаңы парламенттин мезгилин жашап атыш керек эле. Бирок шартка карата эски парламенттин жанагы жасаган акыркы ишине бүт отказ берип, жанагы борбор шайлоо комиссиясы. Анын ошонун негизинде жаңы парламенттик шайлоо коюлбай калды. Алда талаш болуп атат. Азыр эми атүгүл Садыр Жапаровдун пикири боюнча 2021-жылы жайга чейин гана болушу мүмкүн деген болуп атат да. Ушундай кырдаалда эми мындай болуп атат да, президенттик башкаруу же парламент башкаруу же аралаш башкарууну тандап алмайынча конституцияны дагы өзгөртүп киришке мүмкүн болбой атат да. Ошондо айласыздан кыска мөөнөттө ошону тандаш керек болуп турат да. Тандаш керек болуп турат да. Бул бир жагынан зарылдык. Эгер аны тандабаса, конституцияга өзгөртүп киргизиш да кыйын. Анда кайра эле чала болуп калат. Кийин деле барып өзгөртөбүз деп чыгышат да. Ошондуктан эгер мындай коомчулук биздин Кыргызстан тандаса, президенттик башкаруу болобу, парламенттик болобу же аралаш башкаруу болобу, ошондо гана ошого карата конституцияны өзгөртүүнү киргизип, ошонун негизинде парламенттик шайлоо кылып, анан ошонун негизинде президент шайлоо кылыш керек эле. Бирок президенттик шайлоонун дагы мөөнөтү аябай чукул келип атат да. Мына 10 январь деген бул өтө тез эле өтүп кетет. Мына тиги азыр Садыр Жапаров дагы мен мөөнөтүмөн тиги өзүм ишимен кайтамын дагы, мен дагы ошого катышам деп атат. Азыр определенный адамдар коюп атат уже. Мына 2017-жылкы эмеде бир 30га жакын адам койгон, андан мурун 50дей болгон. 2011-жылы. Демек талаш болот. Ошого карабастан менимче, эгер президенттик шайлоо 10 январда болсо, ошондон кийин менимче жанагы тиги мамлекет башкаруун тандап референдум кылыш керек. Ага чейин кыла албайт Кыргызстан, анткени биздин акчабыз жок. Экинчиден ага даяр дагы эмеспиз да. Ошондон кийин кылса, ошондон кийин ошо жаңы президенттин доору башталгандан кийин конституцияга өзгөртүү киргизилсе, ошонун негизинде парламенттик шайлоо болуш керек деп ойлойм да. Азыр мына ошо Садыр Жапаров сунуштап жаткан өзгөртүүлөрдө мындай экен да, бир мандаттуу округ менен шайлоо өткөрүү, курултай системасына кайтуу, анан президенттик башкаруу формасына өтүү дейт да. Анан ошол жагынан мен курултай боюнча сурагым келип атат. Эмне себептен азыр курултай маселеси кайрадан көтөрүлүп жатат? Бул эскиге кайтуу эмеспи? Курултай деген бул кыргыздардын жалпы эле көчмөн, мурунку көчмөн элдердин тарыхында болуп келген чоң көрүнүш. Анан бул маселе биздин эгемендик Кыргызстанда 90-жылдардан баштап эле коюлган. Ал Бакиевдин кезинде бир нече жолу коюлду, кийин Атамбаевдин кезинде коюлду. Анан акыркы конституцияда, мына 17-жылкы болгон акыркы конституциянын 52-беренесинде 2 пункттан турган атайын бөлүм бар. Анда ошо курултай кеңеш берүүчү орган катары иштесе болот деген жер бар да. Бирок кеңеш берүүчү орган катары деген ал эч кандай мааниге ээ болбойт мындай караганда. Андай курултайлар көп болгондо ынтымак курултай деп чакырды Бакиевдин кезинде. Кийин баарлашуу деп мен өзүм да катышканмын. Тетиги ынтымак курултайына да катышкам мурда Бакиевдин кезинде. Анын мүчөсү болгонмун.
Булар марешке чечпейт да. А эгер курултайды мындай институт катары киргизсе, башкаруу бийлиги катары, анда жаңыча бир механизмдер иштеп турган киргизиш керек да. Ушундай маселе көтөрүлүп атат. Мына азыр өтө актуал болуп кетти. Анткени бизден мурунку тажрыйбадан алып караганда президент дагы, парламент дагы, өкмөт дагы өзүнүн кылган күнөөсүнө жооп бербей калып атат да. Эч ким алар үстүнөн контроль кылган эч ким жок болуп атат. А ошондой маалда эгер Америкада болсо, анда президент аткаруу бийлигинде башы, өлкөнүн башчысы болот, ал жооп берчү 4 жылда бир жолу. Анан эгер Кыргызстанда андай болбогон шартта, анда алардын жасаган иштерине эч ким жооп бербей калып атат да. Анын айласынан эл көтөрүлүп, жана камап коюп атышат, же качып кетип атат. Ошон үчүн курултайды кайсы бир деңгээлде Кыргызстандын турмушуна киргизсе болот деген оюм бар да. Эми туура эле бул жөнүндө курултай боюнча да көптөгөн кеңешмелер болду. Акыркы жолу мына бул менимче 2018 жылы жанагы спорт ортосунда чоң кеңешме болгон, курултай деп коет анда. Ошондо тиги Жээнбековдун бийлигине эме коюшуп, ультиматум коюшканда, мынча убакытка чейин курултайды мыйзамын алып бересиз деп. Ал мурун курултайдын мыйзамын алар ошол мезгилде даярдалган, анын текстинде көргөм. Бирок азыр башкачараак вариантта сунуш кылышып атышат. Анан менимче кайсы бир деңгээлде эгер Кыргызстандын тарыхында биздин көчмөн элдин салтын улап кете ала турган болсок, жана ошо жанагы 3 бутактын 3 бийлигин кайсы бир деңгээлде алар көзөмөл кыла турган бир орган болсо, курултайды киргизсе болот деп ойлойм. Ал үчүн кайрадан эле элге кайрылыш керек. Ошо эгер конституциялык башкаруу түзүмүн аныктай турган референдум болсо, ошону экинчи сороо катары ошол курултайды киргизиш керек билет. Анан закондор даярланып калып алса болот. Анан мен эгер киргизип калса, менин оюмда Кыргызстан эки палаталуу парламент болуш керек. Мисалы үчүн көп өлкөлөрдө андайлар бар, Россияда деле бар, Америкада деле бар. Жогорку палата, анан төмөнкү палата. А бизде Кыргызстанда мындай болуп кеткен, мурда мыйзам чыгаруу палатасы, анан эл өкүлдөр палатасы бар болчу. Мына ошол мыйзам чыгаруу палатасын кыскартып, анан эл өкүлдөр палатасына ошо курултайдын делегациясын башкача бир механизмдер менен райондордон чакырылабы, же элдин уруулар боюнча тандашабы, же аймактар боюнча тандашабы, ошондой кылып туруп бир 200-300 адамды, мүмкүн 150 адамды эң минимум шайлап коюп туруп, алар бир жылда 2 жолу келип, эң гана орчундуу маселелерди гана талкуулап, ошону да канааттандырарлык же ката кеткен деп туруп ушундай чоң бир күчкө ээ болсо, ошондо мыйзам чыгаруу палатасы иштей бермек, бир 50-60 киши болсо да, допустим. Анан эл өкүлдөр палатасы ошентип курултай сыяктуу болуп, бир жылда эки гана жолу келип, негизги маселелерди гана тагыр чечип маселе кабыл алса деп ойлойм да. Анан жана бир мандаттуу деген маселе боюнча. Бир мандаттуунун минус жактары да көп да. Анткени аны биз Кыргызстан басып өттүк. Бир мандаттуу болгондо бул олигархтар, байлар коет экен дагы, элди өзүнө имерип алат экен. Анан баягы чынчыл жакшы адамдар ага кире албайт дагы, анын жанагы акча каражатын көтөрө да албайт да. Ошону ойлонуп көрүш керек. Мүмкүн бул жерде кайсы бир деңгээлде бир мандаттуу болушу мүмкүн, бир Кыргызстанда бир 15 же 20. Анан калганын баары бир партиялык система менен алып келишке деп ойлойм. Анткени партия деген бул азыркы учурдагы дүйнөдөгү келаткан бул чоң процесс. Өнүккөн мамлекеттердин бардыгында партиялар бар. Бирок алар биздикиндей кылып туруп жабырап көп кое бербейт. Мына мисалы үчүн Америкада экеле партия катышат. Англияда ошондой либералдар менен консервативдер катышат. Ошондой кылып туруп партиялык система менен келсе да мүмкүн ошо мыйзам чыгаруу палатасына келсе болот эле деп ойлойм да мен. Мына сиз жана айтып кеттиңиз, ошол курултай же болбосо жана эл өкүлдөр палатасы эки эле маал чогулат депчи, эң маанилүү учурларда деп. Ошо маанилүү учур деген кандай, мисалы баса айтып кетсеңиз? Маанилүү учур деген мына мисалы үчүн өлкөдөгү болуп аткан саясий, экономикалык, социалдык жана маданий маселе 4 чөйрө бар да. Мына ошолордун
эң орчундуу жерлерине баа беришти. Мисалы үчүн айталы, мына азыр Садыр Жапаров экономикалык амнистия киргизбедиби? Ал дагы мындай кичине мындай эмерек болуп калды, бирок негизинен туура эле көп өлкөлөр ушуну колдонулган. Мына ошо экономикалык амнистиянын канчалык деңгээлде эффективдүү болду? Ал баягы 6 ай өтө ошондон кийин ошондой маселени курултай караса болот. Же болбосо коррупция маселесин жөн эле. Коррупция кандай башталды, анан кантип жыйынтык чыгарды. Анан үчүнчү маселе айталы ошол кадрлар маселесин айталы, өкмөттөгү кадрлар кандай иштеп атат. Алардын узактыгы кандай, алардын жоопкерчилиги, милдеттиби кандай деген. Анан төртүнчү маселе мисалы үчүн коомдо көп чоң көйгөй маселе бар. Мисалы үчүн Манас боюнча мыйзамын кабыл алабыз деп аябай катуу киришип атышат. Аны кабыл алыш керекпи, керек эмеспи? Же болбосо маданият тармагында айталымы тил маселеси. Орус тили расмий тил деп, кыргыз тили мамлекет тил деп экөөнүн карама-каршылыгы бар. Кайсы бир деңгээлде. Бизди Кыргызстан КМШда бизде Кыргызстанда эле эки тилди алып барып атабыз параллель. Башка жактарда бардыгы мамлекеттик гана тил жашайт. Ошол маселе ошогон. Ушундай орчундуу маселелерди караса, жободон сотторду дагы. Мына соттор эң коррупцияланган азыр биздеги бийлик бутагы болуп атат да. Сот, прокуратура ошонун ичине кирип кетет да. Анын ичинде жанагы башка дагы жанагы полиция тибулар барды. Мына ошолордун коррупциялардын жок кылышы кандай болуп атат да? Сотту өз негизи кандай иштеп атат деген маанидеги маселе да коюлса болот да курултайга. Ушундай орчундуу маселелер, анан майда чүйдө маселелерди бүт баарын мыйзам чыгаруу палатасы аткара берет. Мына азыр ошо курултайды конституцияга киргизүү боюнча да сунуштар айтылып атпайбы? Сиздин буга пикириңиз кандай? Эми мен пикирими мындай негизинен чалабыл айтып кеттим. Ошол эгер азыркы бийлик, эми азыркы убактылуу бийлик деп кое берели, Садыр Жапаров жана анын шериктери башкарып аткан бийлик эгер конституциялык нормага өзгөртүү киргизип атып, курултайга маани берсе, ошо курултайга киргизгенде анын нормасы жөн эле кеңеш берүүчү болуп калбаш керек да. Ал сөзсүз кайсы бир деңгээлде анын чечимдери юридикалык күчкө ээ боло турган бир мыйзам долбоорун кабыл алыш керек. Ансыз киргизгенде анын пайдасы деле жок. Ошондуктан мен ойлойт элем, курултай киргизе турган болсо, аны бир аттуу окумуштуулар, ошол тарыхчылар, политолог, социалдык илимдердин докторлору, саясаттануучулар биригип алып туруп, коомдук ишмерлер бир эффективдүү ошо Кыргызстан жашоосуна бир таасир бере турган күч катары юридикалык чечимдер, юридикалык күчкө ээ боло турган орган катары мыйзам кылып киргизсе болот. Урматтуу телегөрүүчүлөр, дагы бир жолу эсиңиздерге салып кетейин. Сиздер актуалдуу көрсөтүүсүнө күбө болуп жатасыздар. Анда биз конституциялык реформанын алкагында сөз кылып жатабыз. Студиябыздын бүгүнкү мейманы тарых илимдеринин доктору профессор Ташмамбет Кененсариев агай. Азыр болсо бизге студиябызга бирөө WhatsApp аркылуу пикирин билдириптир. 84-44 менен аяктаган абонент биринчи конституцияны кабыл алыш керек деген пикирин айтып коюптур. Сиз болсо ошо жалпысынан айтып кетсеңиз, бизде азыр башкаруу формасы талашка түшүп атпайбы? Президенттик башкаруу, парламенттик башкаруу, анан ошондой эле аралаш башкаруу. Ошолордун айырмасы жана өзгөчөлүктөрү кайсылары, сиз токтоло кетсеңиз? Бул маселе дүйнөдөгү көп мамлекеттерде коюлуп келген, Кыргызстанда дагы айрыкча 2005-2006 жылдары аябай катуу талкууланды. Ошол мезгилде мен Бакиевдин заманында ошо 114 бекен адам конституциялык кеңешме түзүп, мен ошонун мүчөсү болгонмун, активдүү мүчөлөрдүн бири. Катышканмын, ага жазып, мен дагы вариантым жазгам. Ошондо президенттик башкаруунун формалары жөнүндө, мамлекет башкаруунун формалары жөнүндө бир китеп жазганмын да. Ошол китепте мен мындай деп айтам да, өзү классикалык түрдө дүйнөдө башкаруунун 3 эле формасы бар. Үчүнчүсү бирок да 2 бөлүнөт да. Биринчиси президенттик башкаруу, бул классикалык форма, бул Америкада жасалган, азыркы учурда да Америкада турат. Анан бул жердин негизги моменттери жогорку кеңеш только мыйзам чыгарат. Ал көзөмөлдөйт, анан кийин аткарат деген жок анда.
только мыйзам гана чыгарат. Ал жерде президенттин макамы аябай жогору, ал өлкөнүн да башчысы и аткаруу бийлигинин да башчысы. Сот бийлиги конечно өз алдынча ал өзүнчө турат да. Эми экинчи түрү бул Францияда кабыл алынган. Францияда кабыл алынган муну президенттик или аралаш башкаруу деп коет. Анын эки түрү бар. Аралаш башкаруунун эки түрү, бул биринчиси парламенттик президенттик, экинчиси премьер президенттик деген бар. Мунун кандай айырмасы бар? Мисалы үчүн парламенттик президенттик дегенде президент бар, и парламенти дагы бар. Анан кийин жогорку бийлик сот органы дагы бар. Анан тиги аткаруу бийлиги да бар. Бул жерде 4 бийлик, 4 баштуу ажыдар да. Америкада 3 эле баш. Анан 4 баштуу ажыдар, мына ошону биз кабыл алып коюп, Францияныкы окшогонду. Ошодон бүт азапты ошондон көрдүк да. Анын акыркы варианты бар. Ошонун экинчи варианты. Премьер президенттик, жок, премьер парламенттик деген бар. Анда премьер эле бар, парламент бар, президент жок. Жок. Ал жерде бул жерде парламент аябай күчтүү болот. Анан кийин ал жерде парламенттин көзөмөлдөөчү, бөлүштүрүүчү, мыйзам чыгаруучу дагы макамы болот. Ал эми премьер-министр аткаруу гана бийлигин башкарат. Андан кийинки үчүнчү чоң бул башкаруу бул Европанын көп мамлекеттеринде, тиги чыгыш жактагы Япония, Корея сыяктуу өлкөлөрдө дагы бул таза парламенттик башкаруу. Бул классикалык түрү дагы. Ал классикалык болуп калды. Себеби мында бир тарабында кээ бир жерлеринде президент же император мындай символдуу эле турат. Мисалы Японияда император бар да. Англияда мисалы үчүн эме бар. Королева бар. Алар символдуу. Мындай майрам күндөрүнө кол коюп указ чыгарышы мүмкүн. Же бир бул ошум кыскасы мындай бийлик кылбайт да мындай караганда. Ал эми негизги бийликти премьер-министр кылат. Анан бул жерде дагы кайсы бир деңгээлде 4 баштуу ажыдар да. Бул жакта да ошондой. Ошон үчүн негизги классикалык менин жаккан вариантым президенттик башкаруу деген Американыкы. 3 эле баш. Башка эчтеке жок. Анын 2 палаталуу парламенти бар. Бирөөсү жана эл өкүлдөр палатасына окшогон, бирөөсү мыйзам чыгарууга окшогон. Мына ушуну Садыр Жапаровдун дагы жактап аткандыгы туура эле болуш керек. Менче кыргыздардын менталитетинде бул байыркы убактан баштап бизде өзү демократиялуу жашоо курганбыз кыргыздар. Курултай менен чечип, жалпы элдин добушун, жалпы элдин пейлин, пикирин дагы угуп. А бирок хан башкарганда, хан каган башкарган. Мына ушул вариант кыргыздын менталитетине туура келет деп ойлойм да. Мисалы үчүн, эгер президент болсо, ал аткаруу бийлигинин башчысы болсо, өлкөнүн дагы башчысы болсо, анан кийин мыйзам чыгаруу палатасындагы парламент бул мыйзам гана чыгарып калса, анан кийин алар көзөмөлдөй албайт. А бирок көзөмөлдөгөндү президенттин аппараты жана президенттин жанагы алдындагы вице-президент менен жанагы өкмөт башкарат да, көзөмөлдөйт. Ал эми бөлүштүргөндү дагы ошол президенттик аппаратта кайсы бир деңгээлде парламенттин кээ бир палаталарда катышып бөлүштүрүшү мүмкүн. Бөлүштүрүү деген мени айтып атканым бул акчаны бөлүштүрүш, финансыны. Мына ушул вариант кыргызга менче туура келиши мүмкүн деп ойлойм да. Анан азыр талаш кетип атат. Эми бизде таза парламенттик жактагандар да көп, таза президенттик жактагандар да көп, жок мурдагыдай аралаш кылып жибереличи дегендер да көп. Анан менин жеке пиригим тарыхчы катары, мен ушул маселе боюнча көп иштедим. Ошол президенттик башкаруу мурун деле жазып келгем, көп макалаларым бар бул жөнүндө. Ошону туура деп эстеймин да. Рахмат. Азыр болсо темабызды бир аз тарыхый нукка дагы буралык. Мына 7-8 ноябрда белгиледик да, кечээ күнү тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү депчи. Анан кийин ошондо 3 президент чогуу барып ошол жакка турганын дагы коомчулук көбүнчөсү жакшы кабыл алып атышат. Сиз деги эле сиз ушул окуялар боюнча пикириңизди айтып кетсеңиз. Бул эми бул мурунку 7-8 ноябрлар улуу октябрь социалдык революциянын күнү дечү да. Бул бизде Кыргызстанда
16-жылдан баштап тарых жана бабаларды эскерүү күнү деп которулуп калды. Россияда 2011-жылы бекен ушулар ден согласия и примирение деп койгон. Бирок ошол Октябрь революциясынын күнү деген майрамды бир гана Белоруссия азыр майрамдайт. Калгандары майрамдабай калды. Кайсы бир деңгээлде ошого жакын нерсени Кытайлар да кылышат, алар коммунист партия башкарат да. И Кубада кылышат. Бирок башка элдерде буну майрамдабайт. Кээ бир кымыш өлкөлөрүндө вообще эле ал жөнүндө эске албайт. Мисалы үчүн Түркменстанда, Азербайжан сыяктуу элдерде. Мындай белгилеп коюшу мүмкүн жөн эле даталуу күн катары, бирок аны бир көңүл бурбайт да. Анан бизге эми үчүн жанагындай болду, себеби бул жерде ошол мезгилдеги президент Атамбаевдин пикири туура эле болгон деймин. Анткени ар кандай Кыргызстандын башынан өткөн саясий чоң окуяларда ата бабалар эмгектенген. Ошолор жасаган иштер. Аны ошолордун биз эмгегин баалап, алардын турмуштук, анан кийин ишмердүүлүк тажрыйбасын бизге колдонуп, анан келечектеги тарыхка туура кадам таштабасак болбойт да. Ошондуктан муну саясатташтырбастан эле жөн эле тарых жана бабалар күнү деп белгилеп койду. Негизинен ал жерде ошол Атамбаевдин кезинде жаргылыкта мындай деп айтылган: бул репрессия жылдарындагы ата бабаларды эскерүү, 16 жыл көтөрүлүштөгү ата бабаларды эскерүү, анан жалпы ата бабаларды эскерүү деп койгонда. Бирок чындыгында ата бабаларды жалаң ошол 2 гана окуяга байланыштырбастан бүтүндөй Кыргызстандын тарыхына байланыштырыш керек деп ойлойм. Айталы, мына Кыргызстанда 3000 жыл болду кыргыз эли. Эгемендүүлүк үчүн күрөшкөн 12 этап менен күрөшкөн. Ошо 12 этаптын 6-оосунда кыргыздар өз алдынча мамлекет куруп, атүгүл Енисейде улуу кыргыз дөөлөтүнө чейин жеткен. Акыркысы мына 12-си мына азыркы болуп аткан биздин эгемендүү мамлекет. Ал эми калган 6-оосунда кайсы бир элдердин курамында турган да, күн корс болуп турган. Мына ошондогу биздин ата бабалар жасаган эмгектерди биз эскермейинче биз туура кетпейбиз. Сондуктан муну эскерип туруш керек деп ойлоймун да. Анан дагы бир нерсе, ошол бабаларды эскергенден кийин алардын кылган эрдиктерин, кылган иштерин, туура жактарын биз азыркы турмушта колдонуп турушубуз керек. Ошону мисалы үчүн Курманжан энебиздей кандай аялдардын залкарып, ошол убактагы башка мусулман өлкөлөрүндө аялдардын ролу төбөн болсо, ал жерде ханиша традиция деп атап атат. Же болбосо айталы, биздин эле өзүбүздүн бир жагы фольклор, бир жагы кайсы бир деген тарых окуялар чагылган Манастын макамы, Манастын ролу кандай. Бул ата бабалар да бардыгы. Мына биздин Барсбек, теги Мухаммед Кыргыз айталы. Мына Кокон хандыгы мезгилдеги, Орусиянын курамында турган мезгилдеги биздин чоң бабалардын жасаган иштери. Анан кыскасы, ошол мезгилдеги бабалар дагы кызык нерсе, бүт жаш болгон, жаш убакта жасаган. Мына Исхак Асанов Полоткан деген 32 жашында, 34 жашында даргасылды, бүтүндөй хандыкты бийлеген адам. Ал Мураталы деген дагы 34 жашында Ташкенттин алдында каза болду. Бул бүткүндө Кокон хандыгын бийлеген адам. Шабдан Батыр жаш кезинде ошол кыргызга таанылып жасап, иштер жасады. Мухаммед Кыргыз да жаш болгон. Көрдүңөрбү? Биз кээде мына ошол жерде талашып калабыз. Мына кийинки сурооң болсо айтып берейин жаштар жөнүндө. Бул дагы өтө өзөк кызык маселе да. Эми мына азыр октябрдагы окуялардын ичинде баягы мына биз революцияны жасадык, биз чыктык деп жаштар аябай мындай митингде аябай катуу айтышып, мындай айтканда, грубый айтканда өкүрүп бакырып атышты да, мындай караганда. Ошол эле баягы ошол кыймылга катышкандардын, партиялардын көбүнүн лидерлери дагы жаш партиялардын лидерлери жаштар. Анан мен айтат элем да, Кытайдын бир макалы бар. Аябай сонун макал, ошого жагат да. Муну, по-моему, Ден Сяевовдун айтса керек эле. Мынтет. Бийликке жалаң карларды, аксакалдарды аябай тажрыйбалуу алып келиш, бул трагедия дейт. Трагедия дейт. Ал эми бийликте энергиялуу, күчтүү, аябай чечкинүү деп жалаң жаштарды алып келип коюш, бул комедия дейт. Комедия кылып берет дейт. Эгер жаштардын мындай
алдыягына улууларды, тажрыйбалуу, акылдуу, адамгерчиликтүү, адилеттүү улууларды коюп, улуу муунда өкүлдөрдү, анага күчтүү, энергиялуу жаштарды кошуп койсо, экөөнү бириктирип туруп башкарып кетсе, бул дейт гармония дейт. Көрдүңүзбү? Гармония деген аябай тең салмактуу, жакшы башкарыш деген сөз да. Анан bizde ушундай кайсыл клан же кайсы партия бийликке ошол көбүрөөк кызмат кылса, неме, то есть бир кайсы бир окуяны аткарса, мына биз кылдык деп бизден коюш керек деп дей берет да. Мына ушу эйфориядан качышыбыз керек да. Менимче азыркы учурда азыр эми Садыр Жапаров айтып атат, биз алып келген бийликтеги кадрлар жаштар да бар, каралар да бар, бирок убактылуу деп атат. Анын иштегенине карата көрөбүз деп. Бирок келечекте ушундай гана саясат кетсе, улуу муундагы адилеттүү, таасирлүү, мындай аябай жакшы деген акылдуу адамдарды коюп, анын жанына энергиялуу, опять адилеттүү жаштарды койсо, анда гармониялуу көчүү болот деп ойлойм да. Ошон үчүн азыркы учурда ушуга көңүл буруш керек кадр маселесинде. Азыр ошол жалаң жаштар келсин, эскилерден тазаланалы деп люстрация мыйзамын киргизели деп атышат да. Ошол люстрация деген мыйзам ошондо кандай жол менен кириш керек? Эми люстрация деген бир убактарда мен Топчубек Тургуналиев экөөбүз чогуу жүргөн Эркиндик партиясын ал киши түптөгөн, а мен кийин мени анын жардамчысы болуп да көп иштеп, биз дагы ошону жасаганбыз. Люстрация боюнча мыйзам жазганбыз, проектин. Люстрация маселеси өтө татаал маселе. Муну Украинада баягы аракеттенип көрүштү, кабыл алынган жок. Эмеде аракеттенип көрүштү Грузияда, баягы март окуяларына байланышкан 2005-жылкы баягы 3 түстүү инкылап бир болбодубу? Алар дагы колунан келген жок. Bizde birinci жолу аракеттеништи, бирок колунан келбей атат. Бул өтө татаал маселе. Анткени люстрацияда анын критерийлерин иштеп чыгыш керек да. Ал партиялык кландар болуп туруп элге зыян кылганбы, же коррупцияга зыян кылганбы, же жалпы эле мурдагы жанагы куулуп кеткен президенттердин доорунда иштегенби, иштебеген эмеспи деген ошого карата кылып койсо, анда азырларын бардыгы кетет анда. Эгер мурунку кланда Акаевдин кезинде, Бакиевдин кезинде, Отунбаеванын, Атамбаевдин кезинде иштегендердин бардыгы ишке келбесин деп койсо, анда бир адам калбайт. Бардыгы ошондо иштеген да. Мен деле ошондо ректор болгом. Мисалы үчүн, анда мен эчтеке аралашпашым керек. Бул жерде ошонун критерийин иштеп чыгып туруп, анын кабыл алса болот. Бирок менимче люстрация маселесин көтөрүп, анан кийин ошону закон кабыл алат деп атат. Муну алыш өтө татаал. Менин көзүм жетпейт ага алынып калышына. Бирок эгер жакшы критерийлерин таап туруп, баягы Кыргызстанга өтө одоно зыян кылгандардын бийликке келишин каалабаган бир критерийлер табылса, бир 10-15. Ошого карата бийликтен алып койсо болот. Бирок салыштырмалуу баары бир алардын бардыгы кайсы бир деңгээлде же бир кайсы бир иштерге аралашканда таптаза адамды табыш да кыйын азыр Кыргызстанда. Ошон үчүн бул маселени аткарыш менимче өтө татаал деп ойлойм да. Ошондо анан ошондой критерийлерди кабыл алсак, жалаң жапташтар келип калса, алар тажрыйбасы болуп калат деген коркунуч барбы, э? Андай да бар, туура. Эми ал жерде иллюстрацияда жаштар же каралар деген жок. Ал жерде ошол туура башкарган, жакшы иштегендерди жөнүндө айтып атат да. Бирок азыркы ошол бийликте тургандардын арасында дагы мен айтам, абсолюттук түрдө эмес, салыштырмалуу түрдө табыш дегендер көп эле. Ошолорду колдонсо болот. Азыр Садыр Жапаровдун эмеси жагып атат мага. Ал мурункуларын баарын унуталы. Жаңы жашоо көтөлү. Мен аларды саясий жактан куугунтуктабаймын. Керек болсо дагы кичине анча-мынча финансылык кусуп туруп келсин, үй каман чыгаралы. Аны куугунтуктаганда эч кандай пайдасы жок экен деген жери жагып атат. Мурунку адамдардын кылган иштерин ар бирине бирөөнө жаккандыр, бирөөнө жакпаганда. Жакпагандар чыгып алып эле жок десе, анда баарын куугунттай бериште болбой калат да. Ошондон салыштырмалуу карап туруп, бир кайсы бир деңгээлде критерий алса болот. Бирок мен кайра дагы айтып коеюн, иллюстрация маселесин азыр аткарыш өтө кыйын да. Рахмат. Урматтуу
Эле көрүүчүлөр, сиздер актуалдуу көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар. Анда биз конституциялык реформа жана жалпы эле азыр өлкөдөгү саясий кырдаал тууралуу сөз кылдык. Бул үчүн студиябызга мейманга тарых илимдеринин доктору профессор Ташмамбет Кененсалиев агай келип бизге кызыктуу маек куруп берди. Тарыхый өңүттөн бардыгын карап чечмелеп берди. Сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, сиңерге ийгилик болсун, Мерим. Азыр болсо мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.